Бала бакыт, балалуу үй базар демекчи. Гүлзинат Суранчиева 12 жылдан кийин уулду болуп, мына эми чекеси жарылып кубанып, баласы чоңоюп 10 айлык болду. Бүгүн бизде Ырчайым конокто. Саламатсызбы Гүлзинат айым? Мынакей үй бүлөңүздөрдө толуктоо болуп, 12 жылдан кийин уулду болуп отурасыз. Азыр уулуңуздун кылыгы чыгып, чоңоюп калса керек. Биринчи жолу кыздуу болгондо турмушка чыгып эле боюмда болуп, кыздуу болуп, анан кызым бат эле чоңоюп, мындай кандай чоңойгонун билинбей, мындай жаштык, жашта болчуп, жаш болуп жолдошум экөөбүз ошондой болгондо, ал эми уулду бизге табыш абдан оор болду. Уулду табыш үчүн мен балалуу болоюн деп пландаштырганыма 5-6 жылдан ашып кеткен. Ошол жылдан бери такыр балалуу боло албай, көптөгөн медицина жактан дагы көптөгөн врачтарга деги эле мен барбаган врач калган эмес, мен барбаган жанагы кемпирлер жана ичиңди таап массаж кылган, ушундай уккан жеримен калбай жүрдүм да, чынын айтсам. Бирок аракетке берекет болуп боюмда болду 1-2 жолу. Бирок тилекке каршы ушул 9 айга чейин көтөрүп, балалуу төрө албай койдум да. Ошентип жүрүп кайра лечение кылып, коңшу өлкө, Казакстан өлкөсүнө барып, ошол жактан новый метод менен лечение кылып, ошол жерден ошонун жардамы мага аябай тийди деп өзүм ойлойм. Азыр ошо ким ушундай вопрос менен эми бала төрөм десе, мага келсе мен аябай чоң консультация берчү адам болуп калдым, анткени чынында ар кандай методдор менен, азыркы современный медицинанын методдору менен аракет кылдым, ар кандай методдор менен аракет кылып, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо аракетке берекет болуп уулду болдук. Аты Ибрагим, бүгүнкү күндө 10 ай болуп калды. Анан кылыктары чыгып, сонун болуп калды. Атым болсо башында эме аябай спорный болуп, көп аттар предложение болуп, өзүбүз дагы аябай ойлонуп ким койсок деп. Анан мен Рауль коеюн деген башында атымчы, эме деп, Рузананын иниси Раульду экөөнү тең ойкаштырып коеюн десем, анан кайын журтум, кайнатам угуп, бул Рауль деген бул эмне деген французский ат деп. Кереги жок, бизге мусулмандарга андай французский аттын кереги жок деп, Ибрагим коем деди. Андан Ибрагим дегенде эле айтканда эле жакты мага да, жолдошума да жагып, андан интернетке кирип Ибрагим деген ат эмнени означает деп аябай окуп карасак, Ибрагим бул пайгамбарлардын аты экен, жакшы, достойный адамдардын баары ошондой Ибрагим деген атка ээ экен, историяны карасак. Анан ошондо баламдын аты Ибрагим болуп калды. Баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билем. Негизи эркек балдар вообще башкача болуп экен да. Кыздарды бакканда кыздар жошураак, покладистый болот. Эркек балдар мындай өжөрөөк, характер уже кенеде кезинен баштап эркек экенин көрсөтөт да. И к тому же еще, мне кажется, внешне вот менин кызым аябай на отца похожа, и сразу видно, что она метиска. А уулум болсо, на первый взгляд не скажешь, потому что кийин присматривается, мой ага атасына окшош турбайбы деп так эметишет да. А так он эртайын тартат болуп, менин бир тууган агам окшош. Агам экөөбүз окшошпуз. Получается, на меня и на моего брата очень похож. Ооба, эртайын тартат деп, уулум байкем окшош да. Байкем аябай сүйүнөт. Көрүп алдым, бул менин балам да депчи. Ошентип айтат. Баланын характери уже с детства же проявляется. Вот, допустим, балам эме бирдемени талашса, ошону алып өжөр да, талаш бербейт такыр. Мисалы, есть же дети, болду болбойт деп урушуп туруп колуна чаап койсоң токтоп калды. А бул пока алмайынча басылбайт да, ошон үчүн берип кутулабыз да. Ошондой характер бар. Ушунча жылдан бери таппай жүрүп тапкан балаң ушунчалык ответственный болуп калат экенсиң. Тескерисинче, мисалы, кызым кенеде кезинде аны таштап коюп эле, кенен мындай өзүм да жаш экенмин да, ошондо ооруп калса деле өтө камсынабай мындай как-то мындай ушунчалык эметчү эмесмин да, кайгырчу эмес. А азыр баламды болсо жөн ушунчалык щепетильный болуп, ответственный болуп, күйөөм экөөсүн кенеде бирдеме болсо жөн эле паника болуп, ушундай да. Ошон үчүн наоборот, мне кажется, аябай мен азыр ответственная болуп,
аябай эметип атам да, наоборот коркконсуп ушундай, боюсь как-то, чтобы он не заболел, чтобы лишний раз никаких проблем не было. Бирок ден соолугу жакшы эле. Дагы шүр жакшы. 12 жылдан кийин уулду болуп, мынакей ушул аралыкка чейин бири-бириңиздерди түшүнүү менен карап келиңиздер да. Анан бирок кээ бир үй бүлө мына ушундай кыйынчылыкка, ушундай оорчулукка туруштук бере албай ажырашып кетишет да. Сиздер ал үй бүлөлөр үчүн аябай үлгүлүү үй бүлө болуп бердиңиздер деп айтсам болобу? Мен ушул сен аябай мындай актуальный суроо берип атасың да. Действительно сен айткандай ошондой ситуациялар абдан көп болот. Анан биздин эгерде биздин конкретно биздин үй бүлөнү айтсак, ушунча жылдан бери мен биринчиден ушу жолдошума ыраазычылыгымды билдирем. Бир да жолу мындай мага ушундай эмнеге болбой атат, тигиндей мындай деп бир да жолу мага мындай кагынып, силкинип бир катуу сөзүн айткан жок. Анан любой женщине, мне кажется, в такой период нужна поддержка, да, моральная. Допустим, если бывает, допустим, кээ бир күйөөлөр ушундай лечение болот, экөөбүз барып көрбөйлүбү, же элементарно обследованияга кээ бир күйөөлөр меники у меня все нормально, это у тебя проблемы деп барбай коюшу мүмкүн да. Мен просто ушундай ситуацияларды көп уккам да. А менин күйөөм тескерисинче ушундай метод чыгып атыптыр, барып көрбөйлү, ушундай тиякта бир врач бар экен, ошого барып көрбөйлү, же болбосо тиякта бир табып бар экен, ошого барып көрбөйлү, же өзүң деле бара бересиң жалгыз. Мисалы, в основном женщина одна ходит, да, на лечение. Но бывают ситуации, когда обязательно мужа тоже хотят осмотреть, да. Ошондой ситуацияларда он мне никогда эметкен жок да. Нет, почему, зачем деп. Мен канчалык аракет кылсам, ал дагы ошондой өзүнүн убактысын аябай аракетин жумшады. Анан самое главное, мы из-за того, что у нас только одна дочка, других детей нету деп, на этой почве, слава богу, бири-бирибизди жеген жокпуз, бири-бирибиз менен скандал болгон жок. Анан кайын журтумдагы как-то они, вот, может быть, из-за того, что у меня муж настолько мындай өзүнүн сабырлуу мындай алып жүргөнгө, это тоже влияет. Допустим, если бы он как-то себя повел бы мындай ушого кайгысы чөккөн, мисалы, өзүнүн ата-энесине көрсөтсө, возможно, мага алар жактан да сөздөр тиймек да, а почему вот не рожаешь, мындай деп. А из-за того, что вот он өзүнүн аябай сабырлуу, мындай достойно мындай эметкен жок да, шек билгизбей алып жүргөн үчүн как-то этот кайын журтум жактан дагы бир да сөз уккан жок. Эмнеге төрөгөн жоксуң, почему не рожаешь деп эч кандай сөз болгон жок да. Тескерисинче мен өзүм туугандарыма андай эметкен жокмун. Тескерисинче көбүнчө мындай башка адамдар, чужой адамдар. Ай, сен дагы эле төрөй жүрөсүң, төрөп албайсың деп айтышты да. Анан наоборот, а знаешь, это на самом деле я вот как аял катары женщинам, когда такие слова слышишь, и ушунчалык аракетиң болуп атканда, ушундай сөздөрдү укканда, на самом деле это болезненно, да, мындай жүрөгүңө катуу тиет да. Ошондой ситуациялар болду. Бирок самое мне, знаете, что хочу сказать? Вот недавно вот новогодние съемки были, где мы вот, не так часто мы с артистами прям все вот барбыз, отурабыз, да. Многие, оказывается, узнали. Мне было так приятно. Многие прям и улуу эжелер, байкелер, свои ровесники, жашырчылар, там все, знаешь, вот кто знает, все подходили прям, эже, поздравляем, или ой, Гульзинатай, молодец, дагы эми артынан бирөөдү төрөп алды. Прям, знаешь, кээ бир эжекелер аттарын айтпай эле, они прям сказали, ай, сен ушуну төрөп алганыңды угуп, прям өзүм төрөгөндөй болуп сүйүндүм депчи. Поэтому мне очень приятно, я прям благодарна своим коллегам, что они прям мою радость тоже, оказывается, разделяют депчи, мне очень приятно было. В оригинале я всегда хотела 3 детей, поэтому кто его знает. Не могу сейчас сказать да или нет, депчи, Кудайдын буйругунан, если болсо, я только буду рада. Эми мындай стрессте ар бир адам ыйлайт, албетте. Айым катары сиз дагы жаздыкка башыңызды катып алып жашаган учурларыңыз болдубу? Я открытый человек. Если я плачу, мне как-то, знаешь, мен өзүмдү, мени бирөө слабый деп ойлоп калат, же болбосо жолдошумдун слабость. Если я хочу плакать, мне плевать там, да, иле берем. Где хочу и когда хочу. Если мне реально вот душам, если ошондой ситуация попадать, если мне плохо,
я плачу. Конечно, я насчет этого очень много слез пролила, потому что, я же тебе говорю, у меня были выкидыши, были моменты, когда я уже вот-вот, тем более у меня выкидыши были уже в больших сроках, тем более я до этого, у меня выкидыш был, я двойню потеряла. Это тоже, это на самом деле очень большой стресс, да, для женщины и оставляет, ну, даже мне сейчас плохо. Это вот... Извиняюсь, просто ты волнуется. Мындай длиле берем десем, мына ишенбейсиң. Ой, кошмар. Ошон үчүн, видишь, я действительно много пережила, поэтому вот так вот пусть. Ну, слава богу, это слезы счастья, потому что, слава богу, сегодня все хорошо. Все как будто в первый раз, как будто я первый раз родила, как будто я первый раз ребенка воспитывала. Было очень трудно. И слава богу, и кайра өзүмдү эметип прям чыйра алып, колума алып, койбагайын деп, и нормально. Албетте бала каралашканга дагы адам керек. Бала багуучу жалдадыңызбы? Конечно, бала багуучу жардам керек. Бала багуучу, мне кажется, любой аялга керек, потому что как даже если ты домохозяйка, там даже если ар кандай эме болсо дагы, мне кажется, бала багуучу жок аял киши эс ала албай калат да. А чтобы быть нормальной, уравновешенной, не нервной мамой, надо отдыхать тоже, то есть спать нормально. И элементарно там баланы прогулкага ты нянькаң алып кетсе, ты можешь хоть поспать, отдохнуть, свои какие-то дела сделать, да, поэтому, конечно, у меня есть нянька, прям с рождения, нянькам бар. Потом в начале, конечно, в поисках няньку найти хорошую тоже не так просто, поэтому первое время моя мама, өзүмдүн мамам, кайненем, эжем, жеңем, сиңдим, короче, бир да киши калган жок. Я всех использовала, барына звонить, гель, жардам бер депчи. Ну и что хорошо, они все вот мага почему-то аябай от души жардам беришти. Жеке дагы бизнес ачыптырсыз, учурда сулук салонун иштеп жатат экенсиз, менимче. Мен салонумду сатып эле алгам, бирок иштетип көргөн эмесмин. Ну как иштетип көргөн эмесмин дегенде, я его в аренду сдаю, да? Поэтому здесь работают девчонки, я прихожу, просто бирге элип, акчамды алып, карап, все ли хорошо деп келип кетем. Чармалар жаралып атабы, Да, вот сейчас Енекем деген ыр жаздырдым, эксклюзив болду. Так хочу на него клип снять. Вот сейчас думаю, прям головоломка, да, с кем бы поработать, с каким клипмейкером, да, какой бы клип снять. Вот хочется что-то вот свежий взгляд, вот это. А потом, вот сейчас в декабре еще делегация приезжала с Азербайджана. На правительственном уровне концерты были, ушел Джекде. Меня попросили на азербайджанском спеть, типа. Я записала специальную песню «Сизге салам» деген, да? На азербайджанском языке ушел тоже. Вот сейчас Достук радиосының где-то там же разные песни крутят. Ушел. Потом сейчас вот Эркин Мейрханов, білесіңдер, дошол байкем, и музыка, слова Сана Керекечева деген биреже жазып берди. Ошол Эркин байке көз жаңырдын үстүндө иштеп атабыз, Биле деген ыр. Кудай буйрса ошол дагы жакында чыгат.